Демократиялык өнүгүү жолуна түшкөн кайсы гана мамлекетте адамдардын укуктары менен эркиндиктери жетиштүү деңгээлде камсыздалса, анда ошол жерде демократия тез өнүгөт деген түшүнүк бар. Себеп дегенде демократия дегендин түпкүрүн негиздеп турган түшүнүктөрдүн бири дал ушул адамдардын укугун жана эркиндигин камсыздоо эмеспи? Эгерде бул маселени биз Кыргызстандын шартында жазык өндүрүшүнө алып келип такай турган болсок, анда ар кандай соттук процесстерде көп учурда биздин адвокатуранын аракетсиздиги же болбосо алардын профессионалдык адистик деңгээлинин жетишпегендиги жана башка аларга байланышкан көп маселелерди айтып, жетиштүү деңгээлде биз мыйзамдык жактан жарандарыбыздын укугун камсыздап коргоону уюштуруп бере албай жаткандыгыбызды көп эле айттык. Буга чейин биз Кыргыз Республикасындагы жарандардын укуктарын ар тараптуу камсыз кылабыз деп прокуратура органдары туурасында, укук коргоо системасындагы башка органдар жана сот системасындагы өзгөрүүлөр жөнүндө кеңири сөз кылганбыз. Бүгүн болсо ушул эле сот системасындагы акыйкат чечимде мыйзамдуулукту орнотуу жаатындагы өзгөчө бир ролду ойной турган дагы бир кызмат, бул адвокатура жөнүндө сөз кылган турат. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандагы иштеп жаткан адвокаттардын иш аракеттерине, алардын жүргүзүп аткан иштеринин натыйжаларына карап туруп, көпчүлүк жарандарыбыз мындай ишеним арта бербей тургандыгын белгилеп келишет. Ал эми адистердин жазып аткан анализдеринде, журналисттердин жазган материалдарын карай турган болсок, анда көп учурда адвокаттар ордомчулук милдетти аткарып, же болбосо өздөрү тескерисинче айыптоо тарапка же соттун коюп аткан маселелерине ыктап кеткен учурларын көп белгилешет экен да. Мунун жагдайларын ар түрдүү түшүндүрөт экенбиз. Социалдык жагдай дейт экенбиз, ошол адвокаттардын деңгээлине жараша дейт экенбиз. Жалпы эле ушул проблеманын келип чыгышынын себептерин Турат мырза, сиз эмнеден көрөт элеңиз? Эми мунун баары тең негизинен жалпылап айтып турган болсок, бул бизде азыр коомубузда кандай окуялар болуп атса, ошол адам укугун ошондой коргоет. Ошол сот системасында дагы бизде азыр реформанын жүрбөй атышы, адвокатура системасында дагы адвокаттардын өзүнүн деңгээлдеринин ар кандай болушу, ошондой эле жана башка дагы бир топ биздин саясий багыттагы болуп аткан иштер дагы кандайдыр бир ошол процесстин чечилишине дагы өзүнүн таасирин тийгизип коюп атат да. Мына ошол себептен бизде азыр бүгүнкү күндө адам баласынын укугу негизинен толук бойдон корголбой атышынын дагы негизги себеби. Эгер биз адам баласынын укугун коргой турган болсок, гражданский иш болобу же болбосо уголовный кылмыш жоопкерчиликке тартылуу боюнча буну эки бөлөп карашыбыз керек да. Эгер биз кылмыш жоопкерчиликке тартуу боюнча карап турган болсок, бул жерде дагы укук коргоо органдарынын дагы көп күнөөлөрү бар. Мисалы, ала турган болсок, эгер укук коргоо органдары бирөөнү айыпка тартаардан мурда биринчи алар кармап алып туруп, андан кийин далилдерди издей баштаган учурлар көп болуп атат азырчы. Ошон үчүн ошол маалда адвокаттар дагы анын укугун коргой калбай аткан. Себеби адвокаттар дагы бул жерде өзүнүн деңгээлине жараша болуп аткан учурлар болуп атат да. Тынчтык мырза, бүгүнкү күндө мындай пикир бар да, прокуратура бул мамлекеттик орган, мыйзамдуулукту камсыз кыла турган мекеме. Демек, алардын аракеттерине тийиштүү мамиле бар дагы, адвокаттар бул коомдук уюм катары уюмдарга биригип алып, анан кийин өз ниети менен же болбосо жалдамна катарында келип иш жүргүзүшөт деген мамиледен улам экинчи баскычка түшүп калышып, алардын позициясы эч убакта эске алынбайт деген сөзгө кандай карайсыз? Туура ошондой ой азыркы күндө бар, бирок мен бул ой менен кошулбай элем. Анткени бизде негизги мыйзамыбыз, конституциябыз бар, тиешелүү мыйзамдар бар. Эгерде ошол мыйзамдар так аткарылса, мен башкача айтат элем. Адвокаттардын мүмкүнчүлүгү прокуратура системасына караганда бир аз жогору. Анткени өзүнчө статусу бар биздин жактоочулардынчы. Бир гана проблема бул жерде жоопкерчилик кээ бирки учурларда кээ бирки кызматкерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери болобу же жактоочулар болобу, ошону туура түшүнбөйт да. Эгерде биз жоопкерчиликти жогорулатсак, ошондо жактоочу болобу, тергөөчү болобу, сот болобу жоопкерчиликтен корксо, мыйзамды так аткарса, ошондо гана биздин жарандарыбыздын түздөн түз укугун коргогонго
биз жетишсек болот эле деген ойду айткым келет. Юстиция министрлиги дагы ушундай пикирге кошулабы же болбосо эмне себептен экенин кандай түшүндүрөсүздөр? Эми мен толук кошулам, бирок жанагы адвокатура деген негизи бул ошол биздин жарандардын укугун, мыйзамдуу кызыкчылыгын коргой турган эң бир маанилүү институт болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ошо жактоочулардын жагдайы дегендей туура айтып атабыз. Азыркы учурда адвокатуранын ролу абдан төмөндөп кеткен. Анткени адвокаттарга, жактоочуларга ишеним болбой калган. Өзүңүз айтып кеткендей, кээде биздин адвокаттар ортомчулукта мамилени жасап атат. Эми ошол реформа ишеним эмнеден улам жоголуп кетип атат азыр? Же баягы советтик системанын эле баягы психологиясынан чыга албай атабызбы, же болбосо рынок шартындагы кызыкчылыктар башкабы? Жок, биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, юстиция министрлигинин астында ошо адвокаттар маселелери боюнча квалификациялык комиссия бар. Ошол комиссиянын мына биз мүчөлөрү болобуз. Ошонун ишин ар бир айда отурум болот. Ошол ар бир айда бир жагы эле бир 10-15 арыз каралат да, адвокаттардын үстүнө түшкөн арыздар, адвокаттардын иштеринен нааразы болгон жарандар. Бул эмнени айтат? Бул ошо адвокаттардын профессионалдык деңгээли төмөн болуп атат, жоопкерчилиги төмөн болуп атат. Бирок ошол адвокатураны мындай бир үстүнөн коомдук бирикме болуп атат да аларчы. Биз мамлекеттик орган катары алардын ишине кийлеши албайбыз. Биз координация гана кыла алабыз. Мыйзамдарды жалпы мыйзамдык чекте ошо мына 2009 реформа жөнүндө сөз 2004 жылдан бери эле башталып атат. Ошол 2004 жылдан бери келатып, мына биз киргизген мыйзамдын долбоору, ошол адвокатура боюнча мыйзамдын долбоорун киргиздик элек. Жогорку кеңеш тарабынан 2009 жылы биринчи окуумда кабыл алынган, бирок ошондон бери эч кандай кыймыл аракет болбой атат. Экинчи окууга да кетпей атат, бизге да кайрылып бере албайт. Мыйзам базасынын так эместиги дагы таасир этип атат демек. Ошондой болуп атат. Гүлназар, адвокаттардын коому мындай чаржайыт иш алып барат да азырчы. Негизи эле ошол адвокатура институту чаржайыт иштейт деген пикир көп. Эмне үчүн? Ал туура, себеби биздин закондо 99-жылы кабыл алынган закондо ошону жазып койгон. Адвокат лицензия алат, андан ары кандай иштейт, ким менен иштейт, өзүнүн жумушу болуп калган да. Ошол закон кабыл алган күндөн баштап адвокаттар 5 эсе көбөйдү. Азыр 3000ге жакын адвокат бар, анда болсо 300 адвокат бар болчу. Анда болсо бир уюмда турушчу, бир законду кабыл алышчу, ошо менен иштечү, окучу, профессионал деңгээлин көтөрчү. Азыр болсо адвокаттардын көпчүлүгү эч жакта эч кандай профессионалдык орун турбайт, өз каалаганын кылышат. Биринчиден этика деген бар, аны сакташпайт. Экинчиден эми алар окуп алса, повышать этпесе ошого жетип атабыз да. Ал эми азыр бизде коомдо тургандарда өзүбүздүн учебный центрибиз бар, адвокаттар, ошолорду окутабыз, түшүндүрөбүз. Анан правила этика деген билесиз, положениябыз бар. Ошону окушат да, кандай өзүн алып жүрүш керек, эмне үчүн жооп берерин билишет. Азыр жанагы мүчөлөр да, мүчөдө тургандар. А билбегендер азыр канча кааласаңыз адвокаттар жүрөт. Бир күнү таксист, бир күнү швея, бир күнү адвокат. Иш болуп калса калат, өзүнүн орду да жок. ЧП. Мыйзамда милдеттүү түрдө бирикмеге же уюмга кириш керек. Ошол жок. Мына ошондон баштап, мына айтты го азыр Алпербеков айтты. Бул правительственный проектиси, мына 2 депутат отурат, именно мен сыйлаган депутаттар отурат. Биринчи чтениени өткөзүп, биринчи окууну өткөндөн баштап эми канча ондогон обсуждениеден өттү, талкууланды, комитеттен каралды, ушул убакка эмне бале болду, ошол бир 30 статьядан турган статьяны өткөзөт. Анда эң биринчи адвокаттын укугу кантип защита кылыш керек, экинчиси жоопкерчилиги. Азыр жоопкерчилик жок, каалагандай жашашат, мен макулмун буга. Ошондой положение. Депутаттардын пикири. Эмне үчүн ушундай? Бул оюмбу же турмуштун жагдайы ушуга алып келип атабы? Кандай, Турат мырза, сизден баштайлы. Эми мыйзам жөнүндө айтып калды, мыйзамдан баштайлы. 2009-жыл дедиңиздерби, тиги биринчи окууда. Эми ал мурунку созуктагы болгон окуя. 2010-жылдан кийин өзүңүздөр бөлөк созуктагы депутаттар келген. Буга негизинен өзү өкмөт кызыктар болуш керек. Мынакей биринчи эң өкмөт негизинен башка мындай Европа мамлекеттеринде жогорку кеңештин депутаттары эмес, мисалычы бизге окшоп. Көбүнчө мыйзамдардын баарын тең ушул укук коргогондары өзү биринчи өкмөт алып келиш керек да. Өкмөт эмнеге үчүн ушуга чейин алып келбей атат? Мынакей азыр биз министрден сурашыбыз керек, өкмөттөн сурашыбыз керек. Анткени ушулар биринчи өздөрү
практика жүзүндө биринчи ушулар сталкиваться этет. Ошон үчүн кайсы мыйзамды оңдош керек, кай жерден ката кеткен. Коом өзгөргөн сайын мыйзамды өзгөрүп туруш керек. Бизде коом өзгөрүп кетти, мыйзамыбыз туура баягы эски ойдон калган. Ошону оңдоп чыгышыбыз керек. Министрликтин жообу. Эми бул мыйзам жөнүндө, мыйзам долбоору жөнүндө айтып кетсек, юстиция министрлиги дагы, өкмөт дагы ошол жанагы конституциялык укук боюнча комитет бар го, мурунку биздин мырза Алымбеков, ошол киши 3 жыл кармап же жылдырбайт, же кайтарбайт, ошондой бир эмелер бар турбайбы? Биз кат да жазганбыз, өкмөттүн атынан да жазганбыз, биздин атыбыздан да жазганбыз, жогорку кеңешке да жазганбыз. Ошонун баардыгы эч кандай кыймылдабай эле бул эң негизги каршы болуп аткан, кээ бир депутаттардын каршы болуп атканы бул ошо адвокатурага милдеттүү түрдө мүчө болуп кириш болуп атат да. Бул жерде адвокатуранын мына азыр көпчүлүк адвокаттар баардыгы түшүнүп калышты. Ошондой адвокатура керек, ошондой бирдиктүү адвокатура керек. Анткени эми эч кимге мындай бир секрет же болбосо бир жашыруун сыр эмес, жана тааныш билиш адвокаттар болуп атат. Мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир кармалган жаран, ошо кармалгандан баштап адвокатка ээ болуш керек. Адвокатка укугу бар. Бирок азыркы учурда андай шарттар болбой атат. Мыйзам менен ошол толук ишке кирет беле? Толук ишке кирет. Анткени мен дагы бир жолу айтып кетейин, жана ошол эгерде бирдиктүү адвокатура болуп, ошол адвокатура жоопкерчиликти эң биринчи ирет алса, ошондо адвокаттар баары милдеттүү түрдө кирип, жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө да мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда эффективдүү иштебей атат. Анткени мына азыр лицензия алган адвокаттардын саны 3441 адвокат. А мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча 260 эле. Анан ошондо карап көргүлө, жарандарыбыздын укуктары кандайча. Маселе ушул эле мыйзамдын кабыл алынышында болушу мүмкүнбү? Кандай дейсиз? Же адвокаттык институт өзүн өзү көрсөтүп кете турган мүмкүнчүлүгүн өзү колго алыш керек беле? Жок, мен бул ойдон алысмын. Мына урматтуу эжебиз отурат, Адилет министрлигинен мыйзам иштебей атат депчи. Мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Мыйзамдын талаптарын ар бир жаран милдеттүү түрдө аткарыш керек, ошого тийиш. Азыркы күндө мыйзамдар бар, ошол мыйзамдар иштебей атат. Мен баягы оюму аягына чейин чыгара албадым. Чынында азыр адвокаттарга, жактоочуларга, хотя анын өзү аталышы айтып турат, жактоочу депчи. Азыркы күндө биздин жарандар юридикалык жардамга өтө муктаж мезгилде. Себеби көп нерсени билбейт, аны юрист билет. Ошого барганда, эгерде ал квалификациясы жогору болбосо, деңгээли төмөн болсо, ал баягы эле ортомчулук ролду ойнойт. Андан кийин адвокат, жактоочу бул жарандык жазык процесс болобу, граждандык процесс болобу, ал ошол процесстин катышуучусу, мүчөсү. Ансыз бир да жумуш, соттун бир да материалы же кылмыш иши болобу каралбайт. Ошондон биздин жактоочулар так пайдаланса, ошол укуктары жакшы эле. Бирок ошо менен биргеликте мен бул мыйзамга каршы эмесмин. Эгерде ушул мыйзам биздин элибизге пайда алып келе турган болсо, биз мына Туратбек Малдыбекович турат, биз чогуу бир комитетте иштегенбиз, биз колдоп берелик. Маселе жок. Мына ошол эле жагдайдан да азыр сиз айтып кетпедиңизби, мамлекет тарабынан милдеттүү адвокат менен камсыздоо маселеси депчи. Бир консалтинг компаниясы агенттиги изилдөө жүргүзгөн экен дагы 200 абакта отурган адамдын арасында сурамжылоо жүргүзгөндө алардын 69,1% аларга бекитилген адвокаттар ишке деле мындай көңүл кош мамиле кылгандыгын айткан экен. 39% эч кандай бир мыйзамдын чегиндеги процессуалдык аракеттерди жасабагандыгын белгилептир. 50% таптакыр келген эмес. Мен суракта дагы процесс жүрүп атканда дагы деп. Кээ бири болсо жарым-жартылай келип катышкан деген маселени көрсөтүп атат. Мына ушунун өзү дагы балким ишти чабалдатып аткандыр. Анан мына жогорку соттун өкүлүн биз бекер чакырган жокпуз. Сөздүн башында белгилеп кетпедикпи? Адвокаттарга мындай экинчилик баскычтагы өкүл катарында мамиле кылат депчи. Көп учурда айтышат го, мына менин адвокатым баланча деген далилди көрсөтүп атса дагы сот тескериленип эле прокуратура жакты карап эле ошол жака ийилип туруп алды депчи. Чындыгы канчалык? Бул жактан айтып кетсек, мисалы мен ошондой
жагдайлар болуп калды деп айткандан алысмын. Анткени иш кароодо иштин ичиндеги материалдардын негизинде гана сот өзү баа берип, анан кийин чечим чыгарат. Көпчүлүк учурларда мисалы жарандардын сотко нааразычылыгы иш каралып жатканда мөөнөтүнөн мурда мыйзамда берилген мөөнөттөн ашып иш каралат деп айтып келишет. Кээ бир учурларда мөөнөттөн ашып кеткендиги ишке тартылган адвокаттар иш кароо күндөрү келбей калышат, кайсы бир негиздүү да негизсиз, жүйөлүү да жүйөлүүсүз себептер менен же иш каралып атканда ишке тиешелүү өзүнүн берген жүйөсүн тастыктай турган документтерди алып келбей койгон учурлар болот. Ушундай мезгилдерде анан кийин иштин кароосу созулуп кетет да. Баягы жоопкерчиликсиз мамиле дегенде мына азыр Эмиль мырзадан сурагым келип атат да, мына адвокат катарында процесстерге катышып жүрөсүздөр да. Азыркы биз айтып аткан жагдай чындыгында барбы же жанагы мыйзамдын жоктугунан эле сиздер ошентип четке калып атасыздарбы? Жок, мыйзам бар. Булайым туура айтып атат. Адвокаттар да келбей калат, адвокаттар нарушение болот. Бирок ошол соттук отурумду жүргүзө турган ал жерде адвокат эмес, соттор болуп эсептелет. Бул жерде эмне негизде жана бул жерде көп кишилер айтты, адвокаттардын деңгээли, адвокаттардын укугу деп атпайсызбы? Ошонун бардыгы тең эмне негизинен келип чыгып атат деген талкуулашыбыз керек. Мисалы үчүн соттор жеке чечим кабыл алат. Адвокаттар ал чечимге катыша албайт, алар өздөрүнүкүн айтышат, келишишет маселелерин. Бирок позициясын коргош керек. Позициясын коргош керек. Бирок ошол эмнеден келип адвокаттардын жоопкерчиликтери? Адвокат деген жарандардын укугун коргойт. Мисалы үчүн адвокаттар өздөрүнүн иши боюнча көп жүрбөйт, анда санда болуп калбасачы. Конституциясы жазылып турат. Бийликтин бир булагы эл деп турат. Эл бар үчүн мамлекет бар. Мамлекет болгон үчүн биздин чиновниктер бар, биздин депутаттар бар мынакей. Биздин министрлик бар биякта. Ошол эркелер, булар исполнительный органдар бар, ошол эркелер аткарып көзөмөлдөп туруш керек. Биздин ошон үчүн сунушубуз бар болчу бул жерде айта кете турганда. Адвокаттарды жана Марим Эрмекин айткандай, адвокаттар чачырап кеткен. Мага мисалы үчүн эмне кереги бар? Бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп, жанталашып, эгерде сот жеке чечим кабыл алса, жогорку соттун чечими арстанга жатпаса. Адвокаттар ошону ойлойт да айтат, кереги жок, андан көрө мен сүйлөшүп бүтүрөйүн жумушумду деп. Тигини коргоп берейин, защита кылып берейин. Өздөрүнүн кызыкчылыгын айтат да. Себеби соттордо бүгүн жоопкерчилик жок. Соттордуку бүгүн 2-3 инстанциялар булардыкы деген допредельный возраст деп койгон, иштей беришет. Жоопкерчилик жок. Жогорку соттун чечими чыккан эч жака арыздан албайсың, даттан албайсың. Совет судей деген орган бар бул жерде. Совет судейге мисалы үчүн адвокат болуп мен арыз жазгым келбейт, бирөөнө дайын жок эле. Мен жалобчик болуп мисалы үчүн мага ошондорго бошентип атат. Мага эмне кереги бар анын? Бирөөнүн иши үчүн мен арыз жазып сотторго жаман. Ошондой сиз айтып атасыздар азыр, адвокаттардын пикири сот чечим чыгарып атканда эске алынбайт. Алынбайт да, алынбайт. Эмне үчүн? Бул жерде мындай деп айтып кетишибиз керек да, жана соттук реформа жөнүндө айтып атабыз. Көп жылдан бери ошо соттук реформаны жүргүзүп атабыз. Соттук реформа көбүн эселе ошол соттор жөнүндө маселе. Бирок ошол соттук реформа институт, адвокатура институтун реформалоо боюнча болбосо, ошол соттук реформанын бир бутагы адвокатура болуш керек. Ошол соттук процесстин катышуучулардын укуктары бирдей болуш керек. Ошондо гана адам жарандардын укуктары мындай толук кандуу жакталат деп ойлойм да. Азыр бирдейби, бирдей эмеспи? Азыр мына угуп атасыздар, кээде эми адвокаттардын өзүнөн да болот, же болбосо ошо соттук процессти жүргүзүүдөн да болот. Эми баягы бир карым майды бир кумалак чиритет дегендей, ошондой адвокаттарыбыз да бар тилекке каршы. Азыр мен студиядан сурап алайын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жеке жана күчтүү адвокаттар жалаң эле Бишкек менен Ошто жайгашып калышкан. Региондордо күчтүү адвокаттар абдан дефицит. Ушундай болбош үчүн мен ойлойм да мыйзамга толуктоолорду киргизиш керек деп. Адилет министрлиги лицензияны бергенден кийин ошол адамды милдеттүү түрдө 2 жыл болобу же 3 жыл болобу сөзсүз түрдө барып регионго барып иштеп келгендей кылып, анан ошондон кийин өзү билип кайсы шаар болобу, регион болобу калып иштей тургандай болот. Анандай бир суроо. Айтсаңыздар, жогорку кеңештин депутаттарына бергим келип атат да, ушул боюнча деги эле каралганбы сиздерде 2010-жылдан баштап? Рахмат, азыр мен бир телефондук чалууну кабыл алып, андан кийин жооп берели. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы. Алло, угуптарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Жогорку соттон келген төрайымга бергим келип атыр да.
Өкүл төрайымысы. Бул жанагы сот убагында үчүн жанагы Россиядагыдай бизде элдик өкүлдөр катышпайт. Экинчи суроо, үчүн соттун өкүмүнө адвокаттар катышпайт да, адвокаттардын жактаганы дагы сот өзүнүн өкүмүн чыгарып салат. Рахмат. Үчүн. Суроолор кетмей жооп берсек. Биринчи суроо. Эмне үчүн жанагы алыскы аймактардагы жактоочулук милдетти күчөтүш үчүн жанагындай каралбайбыз деген. Эми бул жерде дагы бир жолу ошол адвокатуранын биримдиктүү уюм керек экендиги болуп атат да. Күчтүү жактоочулар да бар райондордо. Бирок ошолорду бириктирип, ошолордун башын бириктирип, баягы профессионалдык деңгээлин жогорулатууга ошондой уюм керек. Ошол адвокаттардын өзүнүн дагы мына баягы оштук койголаңдуу күндөрдө билдиңер, биздин адвокаттарды сабап кеткен учурлар да болгон. Ошол адвокатура уюму ошо адвокаттардын да укугун коргоп. Эми жана сиз айтып атасыз, ошо лицензияны берип, анан кийин юстиция министрлиги милдеттениш керек. Бизде андай укук жок да, анткени биз мамлекеттик органбыз. А адвокатура коомдук бирикме. Эгерде ошол өздөрүнүн адвокатура биримдиги болсо, анда биз ошо функциялардын бардыгын ошол адвокатурага өткөрүп берет элек. Ошол квалификациялык экзаменди дагы, лицензияны дагы. Рахмат. Экинчи суроо депутаттарга багытталды. Өкмөткө буруп эле отура беребизби, же болбосо сиздерде да демилге барбы деген маселени коюп атат. 2010 бери ушул маселеге кайрылып көрдүңүздөр деген. Мен айтып кетейин. Мынакей биз келгенде бир 3,5 жылга жакын болуп калды депутат болгонубузга. Бул адвокатура боюнча негизинен өкмөт тараптан дагы бизге, мисалы мен келгеним, биз жалпы палатада каралыбыз. Мынакей Тынчтык районунун чөкөбүз дагы комитетте болгондо да бизге де талкууга келген эмес. Бирок бүгүнкү күндө коомчулукта мындай мыйзамды өзгөртүп, толуктоп келүү негизинен керек. Анткени ал мыйзамды кабыл биз көбүнчө адвокаттардын катышуусу менен, булардын туура айтып атышат азыр бул жердечи, адвокаттардын укуктары керек болсо сот процессинин учурунда булардын жабырлануучунун укугун коргой туруп аткан адвокаттын өзүнүн укугу тебеленип калып атпайбы? Көрүп атасыздар. Анткени ошол жерде сот, мен бир канча процесстерге да катышып жүрөм, карап отуруп, байкап, ошондо баягы сот процесси башталарда адвокаттар менен же ошол процесске катышуучулар менен макулдашып алып, баягы регламент сыяктуу түзүп атып башташат да. Кээ бир учурларда ошол соттордо өздөрү бузуп койгон учурлар болуп атат да. Анан ошон үчүн мен айтат элем да, бул жерде бизде мыйзам негизинен сөзсүз түрдө керек. Мынакей эми биз деле Тынчтык районунун чөкөбүз эртең барып деле биз кызыгып көрөбүз. Мен жана айтып атпайсыздар, теги Эркин Жумабек Алымбекке биз бердик эле, анан карайлык деп. Мен ошого ишенбейм. Силер андан көрө мынакей эртең эле мынакей Алмамбет Шыкмаматов министр бизде жолбос бизге деле келсе, биз алып чыкмакпыз андайчы. Алып чыгып биз талкуулашыбыз керек. Жалпаң эртең эле биз жогорку кеңеш аны талкуулап кое албайбыз. Анын коомчулук менен, адвокаттардын киригишүүсү менен, жөнөкөй жарандардын катышуусу менен талкуулап туруп, биз ошол мыйзам жалпы адам баласынын укук коргой турган, ошо жактоочулардын эмелеринин милдеттерин, алардын жоопкерчиликтерин карай турган ушундай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек да. Рахмат. Бул закондун долбоору 99-жылы силер жаңыдан баштаганда уже берилген. Скрипкинанын убагында обсуждение болду. Ондогон конференция болду, ондогон талкуулоо болду. Бардык региондорго барып чыкканбыз. Жалал Абад, Ош бардык, дапдаяр. Эмне болду билбей калдым. Тотия кол бошоп атты Скрипкинанан Алымбекке келгенден бери 2 конференция международный өткөздүк ошол кишинин сураачы боюнча. Ошо кармап эле отурат, билбейм. Алматыга да алып барды. Көргүлөчү кандай деп. Бүт СНГ боюнча биздикиндей закон жок. Эмне себеби? Адвокатура жок. 57-статьяда Конституцияда основной биздин эң башкы закон жазылып турат, адвокатура болуш керек деп. Качан болот билбейм. Мурдагы закон Конституцияда болгон, азыркыда жазылып турат. Адвокатура болуш керек. Ошон үчүн бизден сураларым силерден. Мына азырда таң калып атам, кантип болот? Канча жолу айтып атабыз, жазып атабыз, спикерге жазабыз. Баарына жазсак да эч кандай эме жок. Эми бир гана предложение айтайын. Жок, акыркы эмне үчүн ушинтип атабыз, адвокатурабыз жакшы болуп кетеби деп. Баары чогулуп туруп, баягы уюм болуш керек. Ошондо гана бүт проблема чечилиш керек. Баары чогулуп алып, мындай жашайлы деп туруп, өзлөрү тактап жашай турган законду кабыл алыш керек. Андан кийин. Сунушталып аткан мыйзам менен бекиш керек ошол. Законсуз биз эч нерсе кыла албай атабыз. Калаган келет, калаган келбейт. Жогорку сотко берилген суроо боюнча адвокаттардын жанагы соттук чечимдерге катышуусу, таасири деген маселе боюнча койду да. Эмне үчүн жанагындай адвокаттардын койгон, келтирген аргументтерин эске албайт дегендей доомат айтылды.
Эми ал мындай бардык берилген жүйөлөрдү, бардык берилген документтердин баарын сот ал өзүнүн совещательный комнатасында чечет, өзүнүн ички ою менен баа берип, анан чечим кабыл алат. Ал адвокаттын өзүнүн деңгээлине, даярдыгына жараша. Даярдыгына жараша. Бизде дагы бир телефондук чалуу бар экен, азыр кечиресиз, кабыл алайын. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздар, мен сизге суроо берейин деп аттым эле. Искулдөн балыкчы шаарына берип аттым эле. Именно жана адвокатура боюнча сот системасы боюнча берейин деп аттым эле. Кара соттор боюнча реформа боюнча өзүңөр болуп жатасыңар, бирок негизи ачык болуш үчүн мен ойлоп атам да, бир сот процессинде обязательно жанагы видео камераларды коюп, адвокаттыкы да прозрачный, соттуку да прозрачный болушту мен сунуш кылат элем. Анткени бир жерде бир кыймыл, адвокат да өзүнүн башка жагын сөзүн айтпайт эле, соттор дагы чечимди жакшы чыгарат болуш керек деп атам. Рахмат. Анткени көчөдө бир видео камера коюлуп турбайбы? Эмне үчүн соттун кабинетте коюп койгонго мүмкүнчүлүк жок. Ошого Рахмат, түшүнүктүү. Кимдер комментарий кылып коесуздар? Бул жерде жана камера жөнүндө сөз болуп атат, пилоттук проекттер жүргүзүлгөн. Мага белгилүү болгондо ошо Бишкек шаарынын Свердлов районунда ошондой камералар коюлган. Эми эң туура айтып атасыз, ошол видео камералар болсо, биз жана квалификациялык комиссиядагы арыздарды караганда дагы ошо видео запистерди колдонобуз да, абдан жакшы болот эле. Дайыр толуктоочу маселе, жана телефон чалганда айтты эле, коомдук кеңешме өкүлдөрдүн катышуусун эмне үчүн токтотуп койдук деп сот процесстерине. Мен билгениме жараша соттук отурумдар ачык түрдө жүргүзүлөт, анан каалаган жарандар кирип катыша берет. Анан ал маселеси Коомчулуктун өкүлдөрүнө турган жанагы кеңешме орган катарында, байкоочу катарында катыштырып бир жылдары практикалап баштаганбыз. Андан кийин ооба, азыр деле жогорку сотто мисалы соттук отурумдарда алар катышып келатышат азыр деле, азыркы учурда. Тынчтык мырза, сиздин коюп чыгасыз. Бая коллега айтып кетти эле, адвокаттардын жоопкерчилиги жөнүндөчү. Мен бул жерде тергөөчү менен соттордун да, прокурорлордун жоопкерчилиги жөнүндө бир аз көңүлүңөрдү бургум келет. Себеби бул дагы жактоочулар менен түздө-түз байланышы бар. Мына азыр айтылып кетти, кээинки учурларда, көпчүлүк учурларда соттор адвокаттардын баягы эске албайт ойлорун, сунуштарын. Эске албайт, и bundan ары дагы албайт. Мен ачык эле айтайын. Анткени баягы эле биринчи ойго жоопкерчиликке кайткым келет. Мына мисалы жылына 100дөн ашык биздин жарандар мыйзамсыз түрдө камалат, мыйзамсыз түрдө жокко тартылат, мыйзамсыз түрдө кармалат. Бул кандай? Мисалы тергөө органда, тергөө учурунда бир жараныбыз жокко тартылып сотко барды. Биринчи инстанция соттоду, экинчи инстанция же жогорку сот аны актады. Башкача айтканда аны күнөөсү жок деп чыгарды. Бирок күнөөлүү тергөөчү менен соттор жоопкерчиликке тартылбай атат. Естественно, ошондон кийин адвокаттын деле сөзүн укпайт, прокурордун деле сөзүн укпайт сот. Эгерде жоопкерчиликти, мисалы ошол сотту, тергөөчүнү, ошол адамды мыйзамсыз түрдө жокко тарткан, мыйзамсыз түрдө камаган чиновникти жумуштан бошоткондо, кийинкиси ойлонот эле. Ай токто, мен карайын, бул мыйзамсыз болуп калбасын депчи. Пока биз алардын жоопкерчилигин жогорулатмайын сайын, ушундай нарушениялар боло берет. А бирок мыйзамга мен каршы эмесмин. Бирок кайра эле кайталанам. Мыйзам качан күчтүү? Ал аткарылганда күчтүү. Азыр жакшы эле мыйзамдар бар. Ушул жоопкерчиликти мына сизге чоң рахмат Алмаз. Мына биринчи коомдук каналга рахмат. Ушундай жакшы маанилүү маселени көтөрдүңөр. Жоопкерчиликти сөзсүз түрдө коюш керек. Мен ачык эле айтып коеюн. Бир гана генеральный прокуратура өзүнүн коллегиясына карайт. Мыйзамсыз жасаган тергөөчү, помощник прокурорлорду жоопко тартат. А башка күч структураларында жок андай. Аларга кат жөнөтүлөт. Представление болот, же дисциплинарка барат. Да биз карадык, эскертилди, башка кайталабайт. Бүттү. Биз соттук кеңештин төрагасына дагы келип берүүсүн өтүндүк эле, бирок менин иштерим чыгып калды деп ал киши келгенден баш тартып койгон. Ошон үчүн буга жооп ала албай атабыз. Сиздин пикириңиз? Кошуламын да. Биз биринчи мына мыйзамда адвокатуранын милдетинен мурда булардын укугу жок дегенде өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан ушул укугунун корголушу.
соттор деңгээли жетпесе дагы ошонун ылдыйраак баягы милдеттемеси. Азыр айтып атпайбызбы, мисалы бир адвокат бир ушул жумушту аткарып атканда өзүнүн өмүрүн төбөкелге салгысы келбеген учурлар болуп атат. Ошон үчүн өкмөт тарабынан, ушу бийлик тарабынан дагы ушуларга бир мыйзам керек да, кепилдигин алыш боюнча. Анан кийин биз жоопкерчилигин айтсак болот да. Рахмат. Күнүшбек мырза, бизге ушул проблемаларды чечиш үчүн кандай реформа керек? Жогоруда айтып атпайбызбы, мына бардыгын республикалык бир уюмга тизмектеп коюшубуз керек депчи. Ошол эле маселени чечип береби же болбосо кайсы дагы жагдайлар эске алыныш керек? Ушул маселелерди чечиш үчүн жана өзүңүз суроо берип кеттиңиз, өзүңүз айтып кеттиңиз, адвокаттар экинчи тепкичте тургандай сезилет деп. Ал ошол сот башталган эле көрүнүп турат оркой. Себеп дегенде мына айыптоочу мамлекеттик айыптоочу болуп айтылып атат. Адвокат антип айтылган жок. Уже баланс бузулуп атканын көрүп турасыз, тиги мамлекеттик айыптоочу, эмне үчүн мамлекеттик жактоочу же тигиники жөн эле айыптоочу дебей эле ошол жерден эле башталат да. Экинчи ал элге берет да мындай какой-то жанагы элдин ишеними жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошондон эле башталат башынан эле бизгечи. Мамиледен жөнөкөй. Анан жана да айтып кетишти тиги профессиональный подготовка дегенде. Жана биз бул жерден долбоор бар. Ошол долбоордо жана айтып кетишти. Мари Пербековна баары айтышты, биригиш керек адвокаттар. Адвокаттарды бириктирип, анан жана мисалы соттордо бюллетень деген чыгып турат. Ай сайын чыгып, мыйзамдагы өзгөрүүлөрдүн баары таратылып берип, алар ошо менен чогуу иштейт. Адвокаттар мен мындай кичине орой болуп калат, орусча айтканда бродячий артисттей болуп эле ар кимибиз өзүнчө бири-бирин тааныбаган адвокаттар толтурат. Бир райондо, бир шаарда иштеп, ошондойлор көп болот да. Маселен ушуга дагы жанагы өзүңүз айткандай айыптоочу тараптын дагы мүмкүнчүлүгү ушул жакта көбүрөөк да. Себеп дегенде алар мамлекеттик орган, бир системада иштешет. Алар дайыма эл аралык тажрыйба менен республиканын аймагында болгон ар кайсы тажрыйбалар менен дайыма алмаштырат дагы, мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Анан бизде жанагынтип адвокаттар бир уюмда же болбосо конкреттүү бир система менен иштебегенден кийин тажрыйбалык анан билим деңгээл ар кандай болуп калып атат да. Жана сиздер айтып аткан мыйзамда ушул маселенин баардыгы каралдыбы, каралган жокпу? Ал мыйзамда ушул маселенин баардыгы каралды. Жана Жаран суроо берди. Телефон мененчи. Аудио видео запись боюнча. Бул деген мисалы үчүн кошуна мамлекет Казакстан ичали кирген. Аудио видео запись эгерде судебный процесс ачык болуп атса, анын эмне кереги бар? Санкционировать этип соттон. Ошол улусатпы же улусаттын кереги барбы же жокпу депчи. Эгерде бүгүн бир адвокат сотко арыз жазса, совет судейге, ошол экини сотту тартып алып туруп тигилер сурашат, эмнеге мындай болду, тигинде эмне болду депчи. Эгерде ошол аудио видео запись болсо, мисалы үчүн сот аныктап берип коймок. Урматтуу адвокат, андай болгон эмес, мына мындай болгон депчи. Мына бул мисалы үчүн соттордун эле пайдасына жакшы болмок бул санкция болсо. Эгерде ачык судебный процесс болсо, эмне кереги бар санкцияны аяка? Азыр эми демократия өлкөсүндө жашап атабыз да. Андан тышкары ошол эле жалптардын баардыгы тең совет судейге жазылат. Совет судейдин органынын бүгүн составы жалаң соттордон турат. Жалаң председательдерден турат. Действующийлерден турат. Бул жерде Жарандын укугу жок эч кандай. Карга барганын көзүн чукуйбу эгерде бүгүн коллегалар өздөрүнүн коллегасынын маселесин чечип атса. Ал түшүнүктүү да. Ошон үчүн адвокаттар жакшы иштегилерди эми иштегенде эмне баягы өзүнүн барат коллегасына барарын билебиз да. Ошон үчүн жарандардын укугу төйлөнүп кала берет. Адвокат кала берет ыза болуп, бирок жарандын укугу төйлөнүп кала берет. Мисалы үчүн практикада жок бүгүнкү күнгө чейин. Мына бу жерде отурат элдер. Жөнөкөй жаран бир чиновникти соттошутуп алды деген жок бүгүн практикада. Себеби жарандардын колунан ал келбейт, адвокаттын да колунан келбейт. Ошон үчүн бул жерде жана айтылгандай сот деген тараза. Прокуратура аларга генеральный прокурор иш козгой алат. Эгерде фактылар болсо, мисалы үчүн адвокат болсо, арызын жазып кала берет. Колунан эч нерсе келбейт. Ошон үчүн бул жерде конституция жазылган адамдарга өздөрүнүн укугун кайтарып бериш керек. Адамдар бир нерсеге ушул соттук тергөөгө, сотко келген иштерде өзүнүн укугун эбей кондуруш керек жок дегенде. Ошондо адвокаттар кантип таасир этиши керек соттордун чечимине? Кантип таасир этиш керек? Соттун чечимине таасир эткенге бул мыйзамга туура келбейт негизи. Соттор деген өздөрү кабыл алыш керек. Жана судьи присяжный деген бул мыйзамда бар. Бирок ал баягы бюджетке карата бүгүнкү күндө кабыл алынбай да окшойт деген бизде ой бар да эми баягы. Ал жерде көп болот эми. Бюджетти да ойлоп атат да. Бирок бул жерде деген соттордун жоопкерчилигин күчөтүш керек. Мына тынчтык мырзага мен кошулам. Эң жакшы реформа любой структурада только жоопкерчилик күчөтүш керек. Мыйзам анархизм болсо да, социализм болсо да, демократизм болсо да. Кандай сунуш айта аласыз азыр?
Мисалы үчүн сунушубуз биздики мында адвокаттар деген бүгүнкү күндө азыр ошол совет жүзеги адвокаттарды уюм кылып туруп бир мындай улам кезек менен адвокаттарды совет жүзеги аралаштырып соттордун түшкөн арыздарына аралашып тургандай болуш керек. Эгерде бир чиновник мисалы үчүн да ал анын колунан келет биринчи инстанциянын сотунда, экинчи инстанциянын сотунда, үчүнчү инстанция сотунда өзүнө пайдалуу чечим чыгарып туруп алганга. Ошол чечим ошол өтүп кете берет. Соттун өзүнө таасир этип туруп, А биз жерде жаран кала берет, таасир эте албайт да. Себеби жогорку сот мүмкүнчүлүктүү жагдайлар кандай? жогорку соттун чечими, мен айтып өтөйүнчү, жогорку соттун чечими арызданганга болбойт деп турат. Болду ошо менен токтоп калат. Жаран кала берет да. Рахмат, Тынчтык мырза. Мен мына учурдан пайдаланып бүт Кыргызстандын адвокаттарына кайрылгым келет да. Ошол биздин жарандардын укугун коргогондо эгерде чынында мыйзамсыз бир кандайдыр бир аракеттер болсо, тергөөчү, соттор, прокурорлор тарабынан корпустан иск бериш керек. Мисалы моралдык жактан, материалдык жактан монча чыгым келди. Иск бериш керек, коомчулукка жарыялаш керек. Мына мен ачык эле айтам, мага кайрылышсын, мен деле көтөрөм маселени парламентте. Биз баягы кээ бирки, мен жаман дебейм, көпчүлүгү жакшы. Бирок кээ биркилерди баягындай көпкөн кээ бирки чиновниктер болот. Баягы чөнтөгүнө уруш керек. Иск берип, искти бир-эки искти уткандан кийин, калгандары кийин ойлонот. Жестко мера колдонбосо, Ошол арызды утуп кетүү мүмкүнчүлүгү жок деген маселе коюлуп атпайбы? Себеби баары бир таасирдүү күч кайсыл тарапта болсочу. азыркы күндө бул коомчулукка чыгаруу. Менин оюмча. Коомчулукка чыгаруу. Жанагы эме боюнча Палатада карап, ачыктыкка чыгарып, мына сиздер массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгарыш керек да. Рахмат. Азыр мен суроого орун берем. айтып атпайбы? Адвокаттардын укугу бар, азыр укугу абдан жакшы, прокурордукундай эле. Ошондой эле баардык кандай прокурор болсо ошондой эле состязательностьта чогуу катышат. Эми ошон үчүн адвокат грамотный болуш керек да, профессионал. А профессионал болуш үчүн окуш керек, өзүн көтөрүш керек, бир жерде бир сыйлаш керек, статусун көтөрүш. Ошол жок бизде. Демек, сапаттык курам жок деген эле сөз бизде. Сапаттык курам жок, бул көпчүлүк билбейт, жана этиканы билбейт. Мурда милицияда иштеп жүргөн азыр көп адвокаттар бар. Алар даже билбейт, тергөөгө эле барып кайра келет. Айрым адвокаттар өзүнүн баягы кызматтык макамына жараша эч кандай жанагы экзаменден өтпөй туруп да калган мүмкүнчүлүктөр бар. Бүт экзамен алды, жери ошо менен кетип атат да өзүнчө. Мен Тынчтык мырзага абдан кошулат элем, Гүлза Кожомуновага дагы жерде айтып кетишим керек да, адвокат ошол профессияны тандап алгандан кийин эң биринчи өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ошо жарандардын астында ошо жактоочу катары жоопкерчилиги болуш керек. Мына биз квалификациялык комиссияда көрүп атабыз. Эми адвокаттар тарынбасын, абдан жакшы, күчтүү адвокаттар бар, бирок арасында эми канча адвокаттарды мына өткөн жылы эле 6 адвокаттан лицензиясын кайра алганбыз да. Бул процесстерге мас абалында келүү, же болбосо бир процесстерге барбай коюу, же болбосо ошо гонорарын алып иштебей коюу деген маселелер да. Ошол эле маалда атайын процесстерге катышпай аны сооздуктуруп, анан кийин иш күнүн санын көбөйтүп анан ошондой жоопкерчилиги жок адвокаттардан биз арылышыбыз керек дагы. Ошол адвокаттардын профессионалдык деңгээлин азыр юстиция министрлиги биз ошол эл аралык уюмдар менен дагы иштешип атабыз. Ошол профессионалдык деңгээлди көтөрүш үчүн эми каражаттын жоктугуна да байланышып калат. Ошол иштер менен жана пропагандалоо иштерин, же болбосо ошол жерде мамлекет жоопкерчилик алыш керекпи же кандай мамиледе болуш керек, кандай дейсиз? Эми мамлекет такыр эле бияка туруп калышы мүмкүн эмес. Ошо мамлекет адвокаттардын мен айтып коеюнчу, жоопкерчилигин көтөрүүгө катышыш керек сөзсүз түрдө. Мына нерседе, мына жердеги силер бүгүнкү ушундай передачалардын баары тең бизде керек болсо жумасына болуп туруш керек. Мына силердин телевидениялар аркылуу коомчулуктун катышуусу менен бийликтин бутактын ар кайсы соту болобу, адвокат болобу, депутат болобу, же болбосо башка да бир чиновник келип ушул жерде катышып, керек болсо жанагындай соттор өздөрү туура эмес чечим чыгарган учурлар көп эле болуп атат. Адвокаттар, күчтүү адвокаттар бар. Ошолорду көрүп эле жүрбөйсүзбү? Ар кандай пресс-конференциялерди берип, ошону коргонго чейин аракет кылышып жүргөн учур. Ошол учурда анын укугу төөлөнүп туруп, анан калып калат да коомчулуктачы. Ошон үчүн момда ачык отуруп туруп, ошол бир кандайдыр фактылар болуп атат да биздечи. Анткени биринчи инстанция өзү карай турган болсо,
туура эмес чечимдер чыгарат, анан экинчи инстанциядан болобу, же үчүнчү инстанциядан барып тең бир жагына отуруп, туура эмес чечим болуп калганын далилденип отурат да. Жана Тынчтык Урайымович айтып кеткендей, биринчи инстанция эч кандай жоопту жана туура эмес чыгарган чечим боюнча сот эчтеке жооп бербей атат да бүгүнкү чейинчи. Мына ошол соттордун баары тең эртең жоопко тартып, ошондон кийин ойлонуп калат. Ар бир мыйзамды, ар бир жагдайды карап, анан чечим чыгарып жүрөт да. Бизде мынакей азыр көп учурлар болуп атат. Мына мен комитеттин төрагасы болгондо мен бир 6 саат ушул почта менен отурчумун. Соттордун, же болбосо тергөөчүлөрдүн, ошол эле прокурордордун адам баласынын өздөрү укук коргоочулугунун ордуна кайра укуктарын бузуп, кандайча жазып аткандар. Бул азыр элдин баары ыйлап жүргөнү негизи ошондо да. Ошон үчүн муну биз жалаң эле мыйзам менен оңдоп коебуз дегенде мен алысмын. Ошон үчүн мен ойлойм, КТРде коомдук телевидениеден ошондо атайып, ушу жакшы баштаптырсыңар, ушул дайыма болуп туруш керек. Эртең жакшы жанагындай туура эмес чечимдерди алып чыгып, элге көрсөтүш керек. Ошол керек болсо соттун фамилиясын атап, бул жерде ошол жогорку соттон келип катышып, ошол чечим чыгып бүткөндөн кийин деп атам да. Да, кимисиники туура болгон, эмне үчүн тигиники туура эмес болуп калган деп өздөрү комментарий берсин. Ошол жерден адвокаттар да айтып берет. Мына ошондой мен момундай далилдерди келтирдим эле, кабыл албай койгон деген учурлар болот. Биз муну дагы эске алабыз, бирок мына юстиция министрлигинин өкүлү отурат. Биз биргелешкен долбоордун алкагында ошол ойордо программасынын негизинде айына 2 жолдон укуктук программа чыгарып атабыз. Анан сиздин сунушуңуздагы сөздөрдү эске алабыз деген ойдомуз. Кошуп жагыз. Эми бул жерде жогорку кеңештин депутатына айта кете турган сөз бар да, чындыгын айтканда өкмөттүн алдында элдин кызыкчылыгын коргой турган, мыйзам кабыл алып бере турган, бардык нерсеге катыша турган сиздерсиздер да. Ошол экини рахмат сиздерге келип бергениңиздерге, ачык сөздөрүңүздү айтып атасыздар. Ошол экил айтылып аткан сөздөр проектиде бар биздин долбоордо. Ошол экил жанагы мисалы үчүн бул киши айтты, соттун жоопкерчилиги боюнчачы маселе ошол жерде жатат да негизи. Биринчи инстанция сотту бир жака чечим чыгарып берет бир иш боюнча, мисалы үчүн. Экинчи инстанция эки жака чыгарып берет. Жогорку сот бүгүнкү күндө алып туруп эле көпчүлүк иштерди жаңы ишке, жаңы караганга кайра жөнөтө берет, новое рассмотрениеде. Эл биринчи жогорку сотко жетиш үчүн канча адвокат, анан канча убакыт талап кылынат. Ошол процесстерде адвокаттардын ролунун айырмачылыгы барбы? Мисалы биринчи инстанцияда кандай адвокат иштеген, кийинкисинде алмашкан жокпу? Анын таасири кандай болду деген анализдер барбы? Анын таасири көп деле таасир эте албайбыз. Сөзүн ачыгын айтканда протокол 5 күндөн кийин колго тиет, ал деген өзгөрүлүп да кетет, андай учурлар да болот. Аны биз эмне менен тастап беребиз? Ушинтип айткам деп тастап беребизби? Эгерде соттун секретары протоколду ошол жазып отурса. Рахмат. Залдан пикирлер. Бүгүн азыр айтылып атпайбы? Эки чоң проблема болуп атат да бул жерде. Жанагы жоопкерчилик соттордунчу, анан кийин адвокаттар таасир эте алабы же эте албайбы депчи, эмне таасир этсе болот деп. Таасир этсе болот. Бул мындай да менин оюмча. Эме жана сотторду мисалы үчүн шайлоо болуп атпайбы, тиги выбор по отбору судей депчи. Конституцияда жазылып калды, бирок ошолорго чоң изменение кириш керек да. Дүйнө жүзүндө бул эч ак эле такталган. Соттор независимый болуп өз алдынча иштей алыш керек да. Аларды бир жолу бар. Аларды деген тандоо эмес, аларды шайлоо керек. Вот шайлаганда алар деген ответственность өзүнөн өзү эле пайда болот. Анан кийин ошол учурда жана адвокаттардын укуктары, жарандардын укуктары тепселбейт. Себеби ал деген баягы коомчулуктун, элдин колунда болуп калат да. Кандайдыр бир 10-20 кишинин колунда эмес. Ким шайлаш керек? Эл шайлаш керек. Эл шайлаш керек. Эл шайламайынча көз карандылыксыз эч качан болбойт. Адвокаттардын жана жарандардын укуктары тепселе берет. Рахмат. Сиздин пикир. Мен саламатсыздарбы, мен Кыдыршаев Алтынгазы. Бул жерде жана жактоочулар жана сот өлкөнүн ортосунда мамилени айтып атпайбызбы? Бул жерде мен жеке оюмда коомчулуктун ою ушундай болуш керек. Сот системасына реформа кирмейинче адвокаттарга эч кандай укук берилбейт. Биринчиден. Анан экинчиден эми көп эле бир уголовный иштерде, гражданский иштерде көп эле жерде катышып жүрөбүз. Бул жерде кыргызда жакшы таамай айтылган сөз бар да. Казанчын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегенчи. Бизде соттор ошондой. Кандай көз караш менен чечим чыгарса ошондой чечим чыгарат. Ошол өзгөрүш керек, э? Ошону биринчи өзгөрүш керек. Буга мына жогоруда айтып кетти, бул шайлаш керек да. Бул шайлоо жолу менен да бугара албайсыз. Мен айтар элем, адвокаттарга мынакей минус берип атпайбы, лицензия берип атат. Минздрав стоматологдорго, гинекологдорго лицензия берип атат. Муну оңдош үчүн сотторго лицензированный деятельность кириш керек, первый очередь. 5 жыл болобу, 3 жыл болобу. Ошондо сот закон чегинде чечим кабыл алганга аракет кылат.
эгерде соттун Иштин чечими натыйжасына карап лицензия алат же албайт деген сыяктуу. жок, ошол соттук ишмердигине жараша лицензия алыш керек. Отбор судья болуп атпайбы? Анан үчүнчү неме ар бир чыгарган соттун биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция болуп атпайбы? Үчүнчү инстанция барганда ошол үч соттун тең чечимин чыгарган бир экспертиза кылган бир орган болуш керек. Ошол эки кандай чечим чыгарган тактикасы түшүнчү. Рахмат. 3 эле 2 мүнөттүк убактыбыз калды. Кыска комментарий кылсак да, ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Тынчтык мырза, сиз баштап койсоңуз. Азыр сунуштарды ишке ашырганда. Шайлоого мен оюмча биздин коом биз даяр эмеспиз. Себеби шайлоолорду кантип өтүп атканын биз билебиз. Мисалы бир тууганы көп, эли көп талапкер өтүшү мүмкүн. Демек, ишенич жок агандагы. Жанагы лицензиялык системаны киргизүү мүмкүнчүлүгүчү Турат мырза. Эми андагы жакшылап ойлонуш керек да, лицензия киргизгөнчө. Азыр даяр Бирок мен деле көп ойлонгом, баягы билесиздерби, союздун убагында соттордун баары эл тарабынан шайланчу, формалдык түрдө шайланчу. Мына юстиция министрлиги кечиресиз, убактыбыз кыска болуп атат. Мен акыркы сөзүн алып алайын да, мына сунуштап атпайбы? Мыйзамды тезирээк иштетиши, ишке киргизишибиз керек да, анан кийин бирдиктүү системалуу орган түзүшүбүз керек деп. Мүмкүнчүлүгү канчалык? Эми мүмкүнчүлүк ошол мыйзамды урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берсе, ошол бирдиктүү уюм түзүлөт дагы. Бүт маселе адвокаттардын маселесине тиешелүү маселени ошол уюм өзү чечет дагы, баягы өз укуктарын коргоп, анан кийин биз жардам беришибиз керек да. Ошон үчүн система толук, анан соттук реформа менен кошо иштеш керек. Рахмат. Бул мыйзам долбоору талкууга алына баштагандан кийин дагы биз дал ошол мыйзам жөнүндө сөз кыларбыз. Бирок эң негизгиси жогорудагы биз айтып аткан проблемалардын баардыгы чечилип, чындап эле жарандардын эркиндиги менен укуктары корголсо, жана жактоочулардын абалы өзгөрүшү керек деген пикирден биз дагы тайбайбыз. Саламатта болуңуздар.